Саламатсыздарбы, 7 каналдын көрүүчүлөрү, сиздер интернет желесинен алынган сайтка саякат берүүсүн көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам. Бизден алыстабаңыздар. Камактагы жаранга уюлдук телефонду ким берген? Кулак мурду кесилген Аселге кат жазып, тынчын алган мурунку күйөөсүнө телефонду чарба иштерин аткарган, жазасын аткарып жүргөн адам берген. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы териштирүүнүн жыйынтыгы чыккандан соң билдирди. Эскерте кетсек, жабыркаган келиндин сиңдиси соц тармагы аркылуу Аселдин мурунку күйөөсү кат жазып жатканын кабарлаган. Аселдин номерине келген билдирүүлөрдү анын эжеси жарыялаган. Абакта жаткан күйөөсү ал бир болобуз, сурок түбөлүк эмес, мени кечир, биз жерде да асманда да бир болобуз деген билдирүүлөрдү жазган. Жаза аткаруу кызматы бул боюнча текшерүү жүргүзүп, Эстебесовдун жанынан телефон табылган. Аппараттагы башка соттолгон киши бергени маалым болду. Женгого тиешеси бар дагы бир адам кармалды. Жалал Абадта Женго кайманаты бар Кримтөбөл Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ал Жалал Абад шаарындагы жеке ишкерлерди физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуп, үркүтүп, акча каражаттарын өзүнө ыйгарып алуу менен алектенген. Кармалган жаран 2017-жылы каракчылык, зордуктоо жана өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренелери боюнча оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган деп соттолуп, өмүр бою эркинен ажыратылган. Бирок 2022-жылы ал сот органдары тарабынан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Бул чечимдин мыйзамдуулугу УКМК тарабынан иликтенип жатат. Анын жыйынтыгында өзгөчө коркунучтуу кылмышкерди шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотууну колдонгон судьялардын аракеттерине тиешелүү юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Фамилия, имя, отчество? Год рождения? Ранее судимый? А? Да нет, судимый ранее? А? Жаңы желек кимге жакпаса айып пул салалы. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинин жыйынында депутат Дастан Бекешев желекти жактырбагандарга айып пул салуу боюнча тамашалады. Жаңы желек кимге жакпаса айып пул салынат десек кандай дейбиз, деди Бекешев. Ал сиздин укугуңуз, мен мыйзам долбоордо аны демилгелеген жокмун. Азыр сизден угуп жатам, деди демилгечи Премов. Президентти 99% колдошу керек. Бир гана Бекешев каршы болушу мүмкүн. Анткени ал мурдагы туунуда анан азыркы желекти да көргөн эмес. Мен баары бир каршы добуш берем, деди депутат. Только Бекешев может быть против, он ни тот, ни другой ваш флаг не видел. Вот, поэтому я думаю, что я все равно буду голосовать против этого законопроекта. Рахмат. Жүргүнчүнү айтылган айылга жеткирбей, таңкы саат 4-тө көчөдө таштаган айдоочу жазаланды. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматына жарандардан видео кайрылуу келип түшкөн. Анда белгисиз жаран телеграм группалардагы таксилерге чалып, апасы жана келинчеги менен таксиге отуруп Талас облусунун Чолпонбай айылына жөнөшкөн. Айдоочу ар бир жүргүнчүнү 800 сомдон алып барарын айткан. Жолго чыгышкан. Бирок айдоочу жүргүнчүлөрдү Талас облусунун Чолпонбай айылына чейин жеткирбей, таңкы саат 4-тө сууктун күнүнө карабай Талас облусунун борборуна таштап кетип калган. Бул факты боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмү айдоочуну таап, жүргүнчүлөрдү көрсөтүлбөгөн жерден салгандыгы үчүн 3000 сом айып салып, ал эми унаасын төлөнбөгөн айып пулдары үчүн убактылуу токтоочу айып короо жайына киргизишти. Жол кирем деп, мени айылга чейин жеткизем деп салганына. Түнкү саат 4 болду, апам менен келинчегим менен көчөдө калып атабыз. Айтма таска чейин сүйлөшкөн экен сиз менен, сиз болсо Талас шаарына таштап кеттиңиз. Эмне үчүн андай кадамга бардыңыз? Талас шаарына мен таштаганымдын себеби тегил машинага салгам. Жол киресин төлөп, 150 сомдон жол киресин төлөп, ошо Карабалга чейин салгам. Мен ошо жана айлык кишилердин бар болчу. Кеч болуп калганда тегил машинага салып жөнөттүм. Машинада кичине суулар ызып неме болгондон аяка жете албай жегил машинага жол төлөп салып жүргөн.
Жолдошум от жагып күтүп турат. Каракулжа районунун ичке суу айылынан терек суу айылына бороон чапкында барып мектепте иштеген 53 жаштагы мугалимдин видеосу тараган. Каарман маектеринин биринде тарап кеткен видео тартылган күнү кар аябай жааган. Сабагым бар эле 12 декабрь болчу. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү деп иш чара уюштуруп алган. Барууга туура келди. Буга чейин деле мындан жаман карда, жамгырда калып иштеп жүргөнбүз. Дос тууган деген бар. Ошолорго көрсөтөйүн деп видео тартып жөнөткөм. Ошол күнү жарык өчүп, интернетибиз дагы өчтү. Эртеси ойгонсом эле социалдык тармактарда тарап кетиптир. Эмгек министри курултайга баргандардан ыраазычылык кат берип жиберген экен. Кечээ мектепке келип директор тапшырды. Ыраазычылык билдирем деди мугалим. Мектепке 1 километр калды дагы. Жана жолдо келатам. Мынакей, мындай асказоолорду түйүнөн өтөбүз да. Сербияда оппозициянын талапкерлери парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразычылыгын билдирип, 18 декабрдын кечинде акцияга чыгышты. Белградда өткөн митингге шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы коюлду. Шайлоо комиссиясынын алдына оппозициялык блоктун миңдеген талапкери чогулду. Демонстранттар жеңишибизди тарттырбайбыз, уурулар деген жазууларды кармап турушту. Айрымдары имаратты көздөй жумуртка, помидор жана даарат кагазын ыргытышты. Мыйзамдуу каттоосу жок 40 миңден ашуун адамды бийликтин партиясын колдоо үчүн атайын уюштуруп, Белградда ташып барышты. Бул жагдай белграддыктардын жалпы чыныгы пикиринин бурмаланышына алып келди. Белград боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылабыз деп айтылат оппозициянын билдирүүсүндө. Интернет желесинен алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер ЖТТВ KG сайтыбыздан жана 7 каналдын социалдык тармактагы расмий баракчасынан окуй аласыздар. Эскерте кетсек, жогорудагы маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Берүүнү мен Мимоза Жаныбек кызы алып бардым. Кийинки эфирлерде амандыкта көрүшөлү.